Бишкекке келгенде кичинекей бала, 15 жаштагы бала, эч кимге кереги жок да. По факту колуңдан эч нерсе келбейт. Анан в основном бесплатно иштечүмүн. Букага ылайыкташтырып жасадык да. Азыр 3 жолу бука бышырдык бул жердечи. Зарплата күнүнө 200 сомдон алчумун. 10 саттан 12 сатка чейин могул жерде ышталып бышат. Манты туя берип күнүнө 1000ге жакын манты түйшүм, жалгыз 17 жаштагы бала. Манты сөөгө өзү эле чыгып калат да. 12 сат бышкан. Апама кредит айылдан алдырып, анан досум экөөбүз фастфуд ачканбыз Аламидин бир жакта. Канча алгансыңар кредит? Бишкекте жок да, хотя эл көрүп эле жүргөн нерсе да. Бул жерде деле момундай. Опа. Сэндвич жеп калганбыз. Плюс 9дан кийин скидка менен тамак бар го. Ошолорду жеп калганбыз. Кутман күн ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто Кекеев деген ресторанын негиздөөчүсү Сыныш Кекеев. Кош келиң, Сыныш. Кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы, өзүңүз? Жакшы, рахмат. Кайсы жерден төрөлүп өстүң, кийин эмне кылдың, окууну кайсы жылы бүтүрдүң? Жалал Абадта, Аксы району, Караван, Кербен шаары. Кербен шаарында. Шарча кичинекей. Ошол жерде чоңоюп өскөнсүңбү? 15 жашка чейин, 9 класста бүткөнгө чейин. Сентябрда туулган күнүм, ошого туулган күнүм 16га чыкканча эле бүткөм да, 15 жашта. Окууну бүтүп эле Бишкекке келгем. Анан ошолдон баштап эле кухняда каша варить этип жүрөм. Каша варить кыл деген? Каша бар. Выбор болгон, полноценно окуш керек деген же повар, мындай курс окуп алып эле анан повар болуп. Өзүмдү көрбөдүм определенный сферада. Вот, анан эркин жүрчү профессияны тандадым, повар. Кыйынчылык көп эле болгон. Например, башталганда Бишкекке келгенде кичинекей бала, 15 жаштагы бала, эч кимге кереги жок да. По факту колуңдан эч нерсе келбейт. Анан в основном бесплатно иштечүмүн. Неге? Кухняга киргизгенине сүйүнүп эле да. Үйрөнөм деген максат бар экен анан да? Ооба да. Анан 200 сомдон зарплата алып жүрдүм кийин. Таксиге. Бесплатно канча ай иштеп жүрдүң? 2-3 ай иштедим го дейм. 3 ай бесплатно. 3 ай бесплатно иштедим. Картошка тазалашты үйрөнүп калганда акча төлөп башташты. Күнүнө 200 сомдонбу? Биринчи ошол зарплата күнүнө 200 сомдон алчумун. Такси менен үйгө барчумун 100-120 сомго. Пересадка обратно 150-140 сом кетип калчу, 50 сом иштечүмүн күндө. Таза 50 сом тапчың. Анан Аламидин районунда үйлөр бар го. Башында маршрутка мен иштеген жака өтпөчү да. Башында мосттон өткөн жака түшүп алып, турбучка, вафли же сникерс алып, кайфовать этип менен жумушка барчумун. Завтрак болбой. Калган 50 сомго иштеп алдым да өзүм. Ошол. 100 жыл өтүп калды, 17 жаш болуп калдым да. Анан ал жумуштан кеттим. Казакстанды көздөй. 17 жашында Казакстанга. Ооба, в поисках счастья. Билбейм, жөн эле кетип калгам, бул жерден тажаган үчүнчү. Бул жерден мындай будущий көрбөй калган үчүн элечи. Ал жакка точно определенный бир позицияга, определенный зарплатага же определенный условияга кеткен эмесмин. Бир жасап аткан нерсени жылдар бою жасай берсең, эч нерсени көрбөй, развитие жок. Получается, будущийң деле жок болуп калат да. Одно и то же күндө элечи. Ал жакта жакшы эле условия берчү, жумуш ор болчу просто. Анан манты түйчүмүн. Манты туя берип күнүнө көп манты түйчүм, 1000ге жакын манты түйчүм, жалгыз 17 жаштагы бала. Мен өзүм барганда эле айткан болчумун да, ал жакта көп киши иштечү да. Анан айтчумун, бирөөдүн помощниги болбой, определенный ответственность эле мага бергилечи депчи. Мен эч ким менен ызылдашпай, жалгыз иштеп кетем десем, манты түй деп койду. Анан манты түйчүмүн, кечинде камыр жуурчумун. Ал убакта тесто анча өнүкпөгөн болчу да, колум менен тыртаңдап жуурчуң. Ооба. Кандай болот? Могул жерден көк туздар пайда болуп калат, камыр жууруй берип, лагман мантыга катуу да, камыр жасайсың. Ошол эртеден, кечинде 10 килограмм унду салып алып, күндө жүрөйм, анан эртең менен эрте келип алып, пияз арчыйм, турайм, эткезем. Эттерди сөөгүнөн ажыратып туруп брикет кылып койчук, чоң. Муз тоңгондо оңой болот да кескенгечи. Анын кесип, анан өзүм жайып, өзүм түйүп, ошентип 6 ай иштедим. 6 айда кыйналып кайра келе бергем.
Жакшы условия түзүп берген. Биринчи жолу чоң сумма акча иштегем. Канча иштеп келгенсиң? $2300 иштеп келгем ал жактан. 6 айда, А бир айдын айлыгы канча эле? $400 болчу го дейм, $400. Кекейиш бул эмне болуп калат? Ресторанбы же кафеби? Мясной уголок. Мясной уголок. Эт бурчу экен мындайча айтканда. Еттин бурчу. Скромно эле. Скромно эле. Площадь кандай болуп калат бул жер? Аянтыңар канча соток? 30 сотый. 30 соток, Кабинка деп коет, аты эмне деп коет эле? Афрейм. Афрейм? Домики, А-образный домиктер деген. Ремонт жасап атканда, стройка болуп атканда, бирдеме жасаш керек болчу да. Киреңиз. Анан тапчан по идее коюлуш керек болчу. Анан тапчан коёйлу десек, жайында ачкан каспы үлгүрбөй калдык. Анан жөн поляны таштап кое албайбыз, по-любому бирдеме коюш керек да. Анан момундай идея бар болчу көптөн бери. Анан лучше давайте момундай кабинкаларды куруп коелу деп. Тапчанын ордуна кабинкаларды куруп коебуз. Ресторанларды өзүбүз колубуз менен жасаганбыз, аман экөөбүз. Москвага мени тааныш чакырат. Ал жактан кафеден бирөө Тажикстанга кетмей болот. Бир повар, пиццерис. Анын ордуна мен барып иштечү болом. Получается, мен жумушту таштап коюп Москвага барам. Повар бала айтат Тажикстандан. Үйгө кетпей калдым. Дагы бир ай акчам жетпей калды, бир ай иштешим керек депчи. Сен барып алгансың, расул. Мен барып алгам, ооба. Анан айла жок, эмне кылышты билбейм. Торговый центрге кирсем, островок барбы? Ошол островокто игрушка сата турган жер бар экен, ошол жерге продавец керек экен. Анан ошол жерде продавецте болуп иштегем. 1-5-9 май паркка чыгып игрушка сатпайлыбы депчи. Анан ошол эле островок несиби? Анан ошол игрушкаларын паркка алып чыгып алып сатканбыз. 9 майда ошол 5000 рубльды берген эмес. Эмнеге? Кандай 5000 айлыгың беле? Ооба. 5000 калып кеткен айлыктынчы. Ошондой күндөрдө болгон, мындай күлкүлүү. Өзүң кыйналып жүрсөң 5000 рубльды бербей коет. Азырынча адамдар жок экен, бронь азыр кечинде келишет да. Обедке келишет, анан кечинде. Төртө тең бронь келип калды. Күндө эле кабинкалар, караокелер барса күндө бронь. Кээ бирлер эртерээк келишет, кээ бирлер кечирээк келишет. Эмне болуш эмне? Булак эски тапчан үлгүрбөй калдык. Жакында бул жеке кулинарный шоу тартканга тиги жасайм. Студия. Да? Акты. Бул жер тапчан экен, бирок студия болот экен буюрса. Жакында студия. Азыр достор, эгер кааласаңыздар, бул жерде главный ход бар экен, кааласаңыздар, арка жагынан дагы бир ход бар экен. Ал жерде мындай көрүнбөй туруп кирейин дегендер үчүн арка жагынан ход бар. Ал жака да өтөбүз. Фастфуд ачабыз дедик. Анан фастфуд ачабыз деп бул жака келдик. Как раз шаурма бум болуп аткан болчу Карпинкадачы. Досум экөөбүз решать эттик, болгон акчабызды чогулттук, Москвада иштеген. Анан кредит алдык еще. Канча топтодуңар эле Москвадан? Кыйратты эле топтогон эмеспиз, 50 миңдей эле. Бир айда эле электриктер Москвада көп табат да негизичи, бирок стабильно эмес. Бир айда эле ошол 50 миң, 60 миңдей тапканбыз. Ар бириңер? Жок, общий акчабыз. Калганыбыз жол пол квартира снимать эткенге эле жок болуп кеткен. Биринчи $2300 топтоп келдим дедиң. Ошол акчаларды эмне кылдың эле? Аны iPhone алып жок кылгам. Ал убакта iPhone кымбат эмес беле? Обычный элдерде телефон болгондо мен iPhone алып талкалап. Ошо. Кирмесе. Какие люди. Саламатсыңар. Өткөндө кече жакында эле пранк чыккан болчу. Пранкта абдан дипломатиялык түрдө бизди тейлеп кеткен Гүлнар айым. Бул жакта сиздерди келсеңиздер ар дайым сонун кылып тосуп алат өзү. Главная актриса Кекеевтен. Актерский искусство тоже очень даже намуштрованное. Жакшы ойноп койдуңуздар өткөндө. Биздин сервиста Гүлнар эже аркылуу турат. Баардыгы залдагычы. Жакшы өзү контролдой эткенде өзү келип. Логотип боюнча сүйлөшкөн болчук. Бул сыныштын көрсө эмес арт версиясы. Ооба, окшошпой калган. Өзгөрөт окшойт, Өзгөрөт, окшошпой калган. Тиги
билбейм, биз ушундай туура көрөбүз да, көптөрү жумуш баштап аткан маалында момундай неудачный болуп калган нерселерге көп көңүл бурушуп калат да, анан основной нерселер калып кетет да. А биз раз жасап койдук, уже ачылышыбыз керек. Более важный нерселер бар да, конокторду тазалаш, тамак, биздин эми сферада тамакка көңүл буруш, менюга, сервиске көңүл буруш важныйраак да момундай мелочтарга бурганга карагандачы. Баса канча бир туугансыңар? 6. 6? Канча байкең, канча? 5 кыз, 1 бала, эң кичүүсү мен. Эң кичүүсү сен. Ооба. Апама кредит айылдан алдырып, анан досум экөөбүз фастфуд ачканбыз Аламидин бир жака. Канча алгансыңар кредит? 120 миң. А көрсөм могул союу эт, анан арзан эт, жаман эттерди карпинкада жасашыпчы. Биз анда түшүнүк жок да. Биз эң качественный эттен алабыз да, буларга тең элебиз дейбиз да. Анан чоң шаурмаларды да жасап баштайбыз. Биринчи айын бир аз минуска кирип өткөнбүз, бирок акча бар пока. Аренда да аз болчу да. Анан экинчи айында уже буксовать этип калганбыз, банкрот болуп. Көрсө биз алды иштеткен жеке бизге чейин эшектин этин сатышып, ызычы болуп, жабылып калган фастфудтун помещениясы экен да. Биз аны билбестен эле кечээ эле Москвадан келдик, бир жумадан кийин эле уже место издеп туруп, таап алып туруп, бир жумадан кийин Бишкекке фастфуд ачып алдык да. Ошондо 2 ай эле иштей эле банкрот болуп калдыңарбы? Ооба. Айла жок, кредит төлөш керек. Кредит келип калды. Ежемесячно канча төлөшүң керек эле кредит? Эсимде деле жок, 10 миң дейбиз. 10 миңдин айланасында, точно эсимде эмес. 10, 13, 15 миңге чейин да. Бир ай иштедик, кредитке акча жөнөттүм, зарплата бар, жашаган жер бар, курсак той, анан ал жактан дагы фастфуд ачабыз деп чыктык. Тиги байке менен. Алардан дагы бир аз убакыт өткөндө ошол өзүбүз иштеген кафенин бурчун биринчи этажын арендага алып алып фастфуд ачып, Супер Хашан деген мода болуп атпады беле. Көрсө, ал убакта анализ кылышты билбечүк да. Ой кандай? Бирөө иштеп атканын көрөсүң, так, тиги иштеп атат, мен да иштейм. Ошол кылганын кылсам болот деп. Павлодардын воздуху башка, эли башка, көз карашы башка, климаты башка, көп нерсе башка да. Биз жакта сонун өтүп, сонун жеп аткан тамактарды ал жакта элдер жебеши да мүмкүн экен. Вот Хашан именно ошондой тамак болуп чыкты да. Ал жакта эл жебеген. Ал жактан да ачып, ал жактан дагы кайра жабылганбыз, убактыбызды көтөрүп. Смокерлер экен. Ошол өзгөчө технология менен жасалган эттер үчүн жасалган печ. Печка түрүндөгү бул эмне болуп калат? Смокерлер. Смокер. Горячий копчение, ысык кыштагыч. Башында баштаганда булдан примерно 5 эсе кичинекей смокер болчу да. 5 эсе. Азыр бул смокерде букага ылайыкташтырып жасадык да. Азыр 3 жолу бука бышырдык бул жердечи. Тип могул жерде биринчи 6 атакул айтмакчы. Охо. Биринчи 5 саат, 6 саат ачып алып, тигине могул жакта бар экен. Ороло элеге 5-6 саат турат. Оролбостончу. Оролгондор? Оролгондор дагы 5-6 саат турат. 12 саат. 10-12 саат. Ооба, кусоктун размерине карайбыз да. 10 сааттан 12 саатка чейин могул жерде ышталып бышат. Канча процесс болот азыр? Мисалы ошол 10 саат, 12 саат турганда кандай процесстер болот? Биз уйдун төш этин иштетебиз да. Төш эти могул жакта. Төш эти бир букадан 2 штук чыгат. Анан букадан 2 төш эти. 2 төш эле чыгат. Анан ал жерин иштеткенибиздин себеби эң көп прожилкасы көп жер да. Коллаген ал жерде, коллагеновый тигилер эң көп. Полоскалар. Получается, акырын жай тигиде бышырган үчүн, температурада бышырган үчүн ичиндеги коллагендер эрип, майларга кошуп эрип, анан кийин желеобразный болуп калат да, сиз жегендейчи. Ошого эң полезный жери. Ошол эле эт, бирок базарда эл албаган жери да. Неге? Катуу да. Үйдө бышырсаң катуу болуп калат в основномчу. Ошондо ал арзаныраак деле болобу? Башында арзан болчу, азыр уже билип калып арзан болбой калды. Бизге чейин Бишкекти аны эч ким албачу да. Только үйгө алышчу, чабып, суп набор болуп. Ал бука ферма кылганга планда жокпу? План ал өтө чоң жумуш да, ал кафеден да. Себеби биз, например, бир бука, багылган букалар 500 килограммдан 1 тоннага чейин да.
элестетсеңиз 500 килограмм буканын этин алабыз дагы, аны соебуз дагы 6 ай багып туруп. Анан биз 10 килограммын эле алып калабыз да. Анан калган 400 же колдоnuш керек же сатыш и керек. 490-480 килограммды биз эч жака жибере албайбыз да. Плюс биз күнүнө 20дан 30га чейин төш алабыз. Бул 10дон 15ке чейин буканын эти да. Биз күнүнө 15 бука сойсок, 10 бука сойсок деле күнүнө көп болуп почти 4 тонна эт лишний чыгып калат да. 4 тоннанын ичинен биз болбогон эле. Но ол өзү бирок көп эле ысык эмес экен, кол менен курмаса. Ооба, бул обратная тяга да, могул жактан ысыйт, бул жактан фруктовый дарактар менен жагабыз. Жөнөкөй дарак эмес бул. Мөмө түйгөн дарактар да, ысмала чыкпаш керек да. Өзүңүз деле билсеңиз керек, ысмала раковый клеткаларды ойготот да, ден соолукка зыян. И плюс казандын түйү сажа болуп калат го колго тийип. Сиз өткөндө эт жегенде көрдүңүз да, үстү кургак, активированный угольга окшоп калат да. Түз от менен пышабы тийип, түздөн түз чыгабы ошо. Ышы эле чыгат, оту чыкпайт. Ышы барат, обратная тяга менен ыштайт. Буларда бирок булардан бир аз смола бар да. Же вообще жокпу? Буларда Азыраак. Почти что жок да. Кандай дарактын? Жаңак, алма, мөмө түйгөн. Карагай, арчалардан смола чыгат да, билесиз да. Булардан эле чыгат, бирок азыраак. Булардан анчалык чыкпайт да. И булардан чыккан андай ыш тиги жака жетип барбайт дагы да. Ортосунда эле калып кетет. Бир фильтр барбы ошо? Жок, фильтр жок, өзү обратная тягада тиги жака барып, аркага кайра кайтып келгенче эле уже бүтүп калат. Ошого тиги казандардын сыртына окшоп колго жукпайт да, эттин сыртычы кургак ыш болуп калат, специялар курулуп элечи. Мисалы ушул жерде 10 саат, 12 саат турат экен достор, 10 саат, 12 саат турганда эки процесс болот деп өткөндө айткан болчумуз. Бирөөсү копчение, экинчиси томление. Биринчи ышталат, экинчиси дымдалат. Дымдалганда эмне болот мисалы? Томление. Сен баягыла бир нерсенин үстүнө сыйпайт болчуң го. Тиги болот да. Биз кургак рап деп коет. Биздин эттерибиз, маринатыбыз. Анан сразу эле этти тазалап туруп, майын, керексиз майын үстүндөгү кабатын алып салып туруп, могул жерде ыштайбыз. Бул жерде специя курулат ысыкка. Специя курулат дагы өзүнүн майына кошулуп, керегин эт алып калат да, сиңип кетет этке. Анан биз ышталып калат, эт жегенде азыр көрсөтөм. Кызыл полоскаларын көрдүңүз да? Ошол копченое колечко деп коет да, ыштын колечкасы деп. Кереги кирет, туз менен кошулуп ыш. Анан бир убакыты болот да. Тайминг кармашыбыз керек да, өзү курулуп, согун чыгарып. Тайминг. Ошол жерин жеткенде балдар өзү көрөт, өзүбүз көрөбүз. Анан алып туруп фольгага оройбуз дагы. Анан тушитетебиз да. Томление болот. Демдейбиз. Анан өзүнүн низкий температурасында и дальше бышып калат. Могу колуңузду деле салсаңыз, бул жерде почти ысык деле жок. Мен колум томление жана копчение болбойт экен жакшы. 10 саат туруш керек экен мындай. Пергамент и фольга. Неге андай? Пергамент эт фольгага жабышып калбаш эле үчүн. Фольга ысык кармайт. Ошол. Знаменитый повар бар, Василий Емельяненко деген. Россияда бренд шеф-повар. Плюс блогер кулинарный. Анан ошол менен сүйлөшүп калдым мен. Ал как раз ресторан ачып атам. Кел деп мени чакырды. 1-сентябрга баш керек болчу. Сен автосиз иштеп жүргөн кезиң, Иштеп жүргөн кезим 3 жыл болду. Мен ал жака барам. Августтун 23-үндө сүйлөштүк. Бир жума. Августтун 23-үндө сүйлөштүк окшойт. Бир жума убакыт калды. 1-сентябрга келип кал деди. И плюс августта мен Китайга учушум керек болчу окуганда.
ал жакта шефтер мен жөнөтүп турчу окутканы, бир жума 10 күндүк курстарга, мындай практикагачы башка мамлекеттерге оплачивать этип, жатакана, перелет баарысын оплачивать этип мени жөнөтүп турчу. Мен если квалификациям жогору болсо, алар үчүн эле плюс да мен аларга акча алып берип атпаймынбы. Соответственно, мага дагы вложение кылышты да аларчы. Алардын да көз карашы современный болчу. Ошол биз сүйлөшүп койгонбуз, мен Китайга учам августта окуганы. И тут замкать это да, заклинил башындачы. Мага бул нерсе аздык кылып баштады да, мен бирдеме что-то хочу да, большего хочу. Анан ойлодум, буду Москву покорять деп. Интернетте жазышып мен өзүм алга целый список жазам. Менин атым момундай, мен могул жактамын, мен момундай иштейм, момунча зарплата алам, момундай условияда иштейм. Я это типа келип калдым пределге депчи. Я хочу дальше развиваться деп. Я хочу дальше развиваться депчи. Возьмите меня на работу. Мени жумушка алыңыз деп. Мен алга эмес, мен бир 50 поварга жазып чыккам, русскоязычный. Анча-мынча англисчелерге Google'дан которуп алып, англисче да жазып чыккам Америкага дагы. Кимизи чакырса на ура кетип калам деп. Айлыгың канча эле ал жакта? $1000 барчу? $1000 ооба. $1000 көбүрөөк. Көбүрөөк болчу. 1200, 1500, э? Бизге как рабочий сила карабачы да, мындай с любовью, меримен төгүп карачу да. Мындай бизди окутуп, үйрөтүп, биздин проблемаларыбызды чечип, соответственно, биз алардын проблемаларын чечип берип атабыз да. Бизге нанимать этти акча төлөдүк, биз анын проблеманы чечип берип атабыз, ал ойлонбойт. Соответственно, ал да биздин проблемаларыбызды чечип берчү да, биз дагы ойлонбой иштейиш үчүнчү. Ошончолук ишенчү, даже жарым жыл, 1 жылга да алдын ала акчаны берип сала берчү да. Коркпойчу. Ошол Василий Емельяненко чакырганда, анан мен шефке айтып атпаймынбы, шеф, мен кетем депчи. Экөөбүз, конечно, капачылык болду, таармыштык, жараштык, кайра таармыштык, кайра жараштык ал күндөрдүн арасында. Как-никак жакшы мамиледебиз да. 6 жыл бул. Ал убакта 6 жыл эмес, уже 4 жыл болуп калган. 4 жыл болгондо сен кетем деп айта баштадың. Анан ал менден сурайт да, нормально, уже все, таарыныч болду, уже разобрались, аркага таштадык, жумуш бойдон калды. Анан калган 1 жуманы мындай жакшы мамиледе күлүп чайнап келип отуруп, чай ичебиз, чогуу кальян чегебиз, жакшы мамиледе өткөзүп коелу эле да. Анан макул, анан мен кеткенге 1 күн калганда менден сураганда, сыныш, сен бул жактан согласись деп атпайбы, сен үйрөндүң да. Ты же набрался опытом деп атпайбы бул жердечи. Анан мен айтып атпаймынбы, жок депчи. А көрсө мен колоссальный опыт, укмуш алган экенмин да ал убактардачы. Дмитрий Александрович болчу аты. Дмитрий байке, чоң рахмат сизге. Вам большая благодарность. Бул жер открытая кухня. Получается, бул жерде уже гриль. Клиенттер бар көрүп турат экен канча жасалганын. Ошол көрүп турат, смокер да көрүнүп турат. Бул жактан деле балдардын иштеп атканы деле көрүнүп турат. Бул жерде балдар иштешет. Күнү-түнү открытый огонь, грильдерди бышырабыз. Форельдерди бышырабыз. Тоок. Эттин 4 түрү бар экен. Гриль энд барбекю да. Гриль деген, то есть бул жак ачык отто бышырган грильде. А барбекю деген ал уже смокерде да. Бул жерде сеттерди чогултабыз. Обычно ушундай сеттер көп өтөт да. Бизге кишилер да именно целенаправленно эт жейм деп келишет. Стейкхаустарга барсаң, зафиксированный го. Например, бир порциясын 900-кө жейсиң, 1000 сомго жейсиң, 1200-кө жейсиң дейт го. А бизде тандоо бар да. То есть бизде 100 граммдан башталат. 100 грамм канча турат? 100 граммы 220 сом турат. 220 сом. А могул топпингтери, соустар, ристер булар уже дополнительно автоматически кетет да. Ал кетмөйм да. А дополнительно дегенде кандай түшүнбөдүм. Ал отдельно саналып кетер эди аны? Прилагается, то есть за них не платят. Ал акча төлөйт. Аларга төлөнбөйт. Основной этке төлөнөт. Достор, 30-дан 40-ка чейин адам иштейт экен бул жерде. Ушул бир эле точкада жейтигин кошкондо. Ал жакта көп деле киши иштейт, ал жак фастфуд да. Залы кичинекей. Ал жака кишилер эс алганы келбейт, ал жака тамактанганы эле келет да. Ошого байланыштуу ал жак аз эле персонал иштейт. Анда ошол 30 менен 40 арасы ушул эле жерде экен, бир эле точкада, ошол. Омтип эт бышат. Пергаменттин ичинде. Америкада
бумага мясниктин кагазы деп коет. Бирок ал мясниктин кагазы Россияга да жетип келген эмес да. Ошого байланыштуу биз пергамент иштетебиз. А фольганын өзүнө оросок, могул үстүндөгү корочкалар бүт жабышып калат да. Жөнөкөй кагазгабы? Же фольгага? Фольгага жабышып калат, если пергаменти жок оросокчу. Неге именно пергамент, неге башкача кагаз эмес? Башка кагаз эзилип кетет да, пергаментте силикон бар го билесиз. Билбейт элем. Силикон барбы? Мынакей жана айтып аткан эт. Могул копченое колечко. Могулар уже коллагеновый оболочканын тиги бышкандары да. Монтип Америкада монтип текшеришет да. Если этиң үзүлүп түшүп калбаса, значит болду деген да. Значит, коллаген нормально бар ичинде. Жакшы, бар деген да. Бирок ошол эле учурда оозубузга салганда эрип экен. Ооба. Өзү өткөн жеп көргөндө өзгөчө эрип, мындай сонундан болот да. Ушул эттен эле кичинекей алып кеттик менчичи. Ушул эттен эле тиги жасайбыз, бургерлерди жасайбыз. Ушул эттен эле пиццаларды жасайбыз. То есть барысы Ушул эле барын эле кетет экен анда. Чизбургер бардык эт ушул эт. Эмнеге дагы эмнеге кетип атты эле? Бургерлерге, пиццаларга барысына ушул эт кетет. Бул жакта эмне бар? Ал жакта баранина бар. Өзүңүздүн оюңуз. Колун кириле. Камерага айтып көрүңүз. Перчаткер. Перчаткер болот. Хищниктей эле жей бериңиз. Этти кармап туруп эле. Мына ребрышкалар да моундай болуп бышат. Монтип сөөгү өзү эле чыгып калат да. 12 саат бышкан тигисиндечи. Сөөгүктү да жесе болбойбу? Сөөгүктү жесе болбойт. Пока этин эле жеп турабыз. Сөөгүн кийин жейбиз. Сөөгүктү жегенде пайдалуу экен го. Мынакей. Сөөгүктү жеген билбейт экем. Пайдалуу болушу мүмкүн. Пока биз эт менен эле берели. Мынакей ребрышка. Карасаңыз, монтип эзилип турат да. Анан ушундай эле эттен, ушундай эле эзилген эттен эч кандай добавкасы жок эле. Сизге азыр жасагандай эле соус, халапеньо огурцы и нан, булочка. Ошондой болот да. Серега, салфетка бер. Оператор байкеде айтып коюңуз да. Сразу на ходу. Бардан кеткизи келбей калат экен кишилердин. Мындай этти ачык түрдө жеп көрөйүн ба? Москвага бардык. Мен өзүм бардым. Биринчи күн ас оюлса жаттым, жатканга жерге бардым, досумкуна бардым. Экинчи күн жолуктук, үчүнчү күн жумуш баштайбыз. Получается, ал авторская кухня болгон үчүн с нуля баштайбыз да. Меню түзүп, разрабатывать этип. Прям Москвада жок нерсе болуш керек авторская кухнядачы. Мен жасадым деп айта алгыдай болчу. Анан иштешип баштаганда эле мен өзүмдүн да башымда бир аз таракандарым бар да. Көрүнгөн кишилер менен эле сүйлөшө бербейм. Анын жасаган жумушу бир аз жакпай калды. Адам катарычы. Мага зыяны жок. Ошол Эмилия кадимби? Мага зыяны жок, бирок жакпады да. Анан ошол мен 4-күн уже кетип калдым. Москвада жүрдүм. Мен Павлодарда бардыгы кызыгат да, бардыгы жумушка алгысы келет. Павлодар кичинекей шаар. Павлодар сен супер звезда болуп калган кезиң экен эле да. Жок, супер звезда эмес, бирок рестораторлор определенный кишилер таанычу да, кафе иштеткенчи. Анан мен кайсыл жеке барсам дагы алар кучак жайып тосуп алат да. Анан всё, Москвада кызырганда эле түшүндүм. До сих пор эч ким эмес экениңдичи. До сих пор эч кимге керек эмес экениңди, особенно чоң шаарга барганда. Анан ошол эле убакта Павлодардан кайра предложение түштү башка кафеге шеф-повар болуп. Анан кафеге келсем, Павлодарга келсем, шеф жолугушууга чакырды. Эски шеф. Ошол эле Дмитрий Александрович. Мен келдим. Обидаларыбызды айттыштык кайрадан башынан баштап. Анан сүйлөштүк, типа, если бул жакта иштесең, только мен менен иштейсиң деди. Макул болдум, анан кайра иштедим. Карантин бүткөнгө чейин ошол жерде иштедим.
Квартирабызды төлөп бердик карантиндечи. Тамак ашыбызды берди. Просто жатып бердиң. Карантин бүтпөй койду. Жакшы эле келе берген экен, себеби мен келгенден кийин деле 2 жыл почти карантин болуп атпайбы. Получается, тигиндей деле кыйын да. Жакшы сонун условияда, жакшы зарплаталарды алып жашап жүрүп эле, мен келип атканда чөнтөгүмдө 84 000 сом бар болчу да. Полностью болгон акчам ошол болчу. Смокер бар болчу. Кулинарный фестивалга отпускка келгенде чыкканы бир жазаткан болчу, кичинекей смокер. Ошол бар болчу. Анын Наура эле Медерева, Жукеев, Пудовкина кесилишиндеги глобустун алдына коюп алып эле көчөдө сатып баштаганбыз. Анан ошол дальше больше болуп кеттик. Анан аман павильон коелу деди. Анан павильон койдук. Ал жак бир патент менен бир нерсе менен иштедиңерби же кандай болду ал? Башында бесплатно деди, анан биз Наура эле коюп алдык. Глобус несі менен сүйлөшүп эле? Аренда. Окумуш жардам берди ошол байке деле бизгечи. Толчок берди начинаниягачы. Ал кийин өз деле келип айтты, мен силерге ишенбеген болчумун депчи. Анан берип койдум, бирок силер окумуш результат көрсөтүп жибердиңер депчи. Ал бизге берип койду. Биз ал жерде иштеп баштадык. Анан павильон гриль сатчуңар, эмне сатчуңар? Тоок, кой, брискет, ошондой эле. Көчөдөн эле таразаны коюп алып кесип бир 15-20 күндөй саттык ал жерде. Тиги Юрий Дудь көп айтат го. Жакшы товар менен келсең, жакшы проект менен келсең, эч качан кеч болбойт дегендейчи. Биз да Бишкекке жаңылык алып келдик окшойт. Буга чейин көптөрү Инстаграмдан, кинодон, Ютубтан көрүп жүрсө, анан биз аны реальность берип койдук окшойт элгечи. Анан эл кызыгып баштады окшойт да. Анан плюс биздин элге болгон отношения да болду окшойт. Мен ошол жерде эт бышырып жүргөндө чөнтөктө акча жок. Такыр. Этибиз эле бар. Бир смокерге салган эт акча почти иштебейчү, рекламага иштейчү. Бир смокерге салган эт биздин полный акчабыз. Любой киши айтса, этти алып кетип калат. Анан этти жабып туруп эле таштап кетип калчык. Болгон акчабызды таштап туруп. Анан кээ бирлер мен эл менен түз сүйлөшчүмүн да. Анан таң калышчу да. Сен култабайсыңбы тиги депчи. Анан айтып койчумун. Убакыт келди да бири-бирибизге ишенгени деп таштап кетип калчумун. Эч ким тийбечи бирок. Камералар бар беле глобустарда? Камералар бар болчу, эми тартып кетип атсаң көрөт, бирок алсаң көрбөйт да. Көптөр таң калчу, эмне култабайсыңар депчи. Мен айтып койчумун. Убакыт келди депчи. На самом деле убакыт келди да. Биздин поколение Кыргызстанда бир жашоону өзгөрткөнү, бир жакшы жакка алып барганы, ато баарыбыз эле акчага кармалып тура берсек, дальше эле болотодо жата беребиз го дейм. Иштеп атабыз. Строительдерибизди таптык, баарысы дайын, а биздин проектибиз дайын эмес. Анан алар макул деп первоначальный биз беребиз, анан силер иштеп кете бересиңер деди. Бирок кагасын алсак эле чертеждор туура келбейт, размерлер туура келбейт. Караоке дагы бар экен да. Караоке бар, 3 кабинкада. Не, жакшы эле бул жерде. Дизайнчылык проблем я вообще не вижу. Анан бул жер строитель байке менен өзүбүздүн эле тигибиз да идеябызчы. Кеңешип эле моминтип жасап кетебиз, тигинтип жасап кетебиз деп эле жасап койгон. Полный кафе ошентип жасалды. Да? Эч кандай тиги жок. Жакшы, сактысың зато. Бул жак. Бул канча кишилик кабинка? 10-12. Стул кош койсо 15 болуп калат деп коеюнбу? 10-12-15. Мен мыкачы киши эмесмин, бул эски 20 жылдык мурдагы Америкадан келген бул. Өзүңөр атып сойгон эмессиңер? Жок, өзүбүз атып сойгон эмес. Анда жакшы. Иним Америкада окуп анан кийин ошол жакта караган кишилер алып барат охотага. Анан биринчи Америкаданбы? Биринчи добычаң деп анан буларды өздөрү жасап кошуп берип берет. Анан орду табылып калды деп коеюнбу. Бул Америкадан экен да, э? Ооба. Ооба. Түлкүбү? Түлкү. Американец түлкү, достор. Америкадан келди. Бул дагы Америкадан бар. Ооба. Бул эмне эле? Скунс. Скунс. Енот да. Енот. Скунс дейм да. Енот. Так что өлтүрбөйлөбүз жаныбарларды. Кабинканын баасы канча? Бул жак 1000 сом. Одноразовый эле да. Удобный кылып. Неограниченный 1000 сом берип коюп, там 4 саат, 5 саат турса болор эт. Бирок башында бесплатно кылганбыз. Анан бир аз
алкоголь ичип алгандан кийин талкаланып баштайт экен, караокелер особенночи. Анан биринчи 2 ай бесплатный болду, анан кийин уже платный эле кылып койду. Тиги оффлайн кабинкалар бесплатно, а караоке кабинкалар достор разовый 1000 сом экен, неограниченный убакыт отура берсе болот. Ооба. Январь, февраль. Өткөн жылы 2021дин ушул айы. Ушул айы январь, февраль. Народныйдан сэндвич жеп калганбыз. Плюс 9-дан кийин скидка менен тамак бар го. Ошолорду жеп калганбыз. Кечки саат 9 болуп калганда уже ал тамактарга скидка коюп коет го. Арзаныраак болчу. А бизде уже акча жок да, бизнести алдырып жибердик. Квартирага төлөгөнгө акча жок, жашаганга место жок. Анан акыркы 14 000 сом бар болчу. Аны жеткизиш керек бирдеме кылып. Ким аман экөө жүрдүңөр беле ошол кезде? Ооба. Экөө народный башынан аягына эле чогубуз. Акыркы 14 000 сом. Акча жок. Машина тиги Nexia, фарлары талкаланган, печка иштебейт, паспорт бар го, карточка. Ошондой карточка менен онтип ичинен лавойду сүрүп коебуз. Тиги былтыр кыш суук болду го. Тоңкулат, эч нерсе көрүнбөйт, биз тазалаш үчүн монтип. паспорт менен табайсыңарбы? Базар жок. Эч нерсе иштебейт да. Анан Аманга тамашалашып коем. Аман, давай акча экономдоштун жолун таптым дейм. Кандай десе, давай биз 9-дан кийин Народныйга же Глобуска киребиз дагы. Завтрак, обедти сразу алып коебуз. Завтрак, обед жесек уже ужинга кайра скидкага успеть этебиз депчи. Ошентип тамашалашып, анан 14 000 да жедик. Жашаганга место жок, эжемкине барып жашадым. Анан биз биринчи акча иштешти баштадык. Дальше в любом случае бирдеме кылыш керек. Монтип башка калып жүрө берген болбойт. Бизге эч ким жардам бербейт. Бирдеме кылыш керек. Так, план бар, идея бар. Акча жок. Биз бир байкеден Кашка акча алабыз. Так, 160 000 сом. Өткөн жылы, февралда. Өткөн жылы. Эч нерсебиз жок, планыбыз жок, жашаганга жерибиз жок. Акчаны кантип беришибизди да билбейбиз. Ал жакшы байке да. Акчаны берди. Так, биз баштадык. Алга чейин биз уже 2 смокер жасаганбыз, 3 смокер жасаганбыз. Башка бирөөлөргө да. А бул жерде уже бирөөгө бир сварщикти нанимать эткенге деле тиги жок да. Тыйын жок. Тыйын жок. Анан өзүбүз түнкү саат 10го чейин -15 градус. Өмүрүндө сварка кылбаган 2 бала туруп алып варить этип атат смокерлерди. Кудай бергенде жүрөбүз тиги эмне деп коет. Темирлерин издеп? Темирлерин издеп жүрөбүз. 96 000ге смокер чогулттук. Колубуз менен. Так, смокерибиз бар. План бар. Чөнтөктө бир аз акча бар, 50 000дей. Экинчи момент. Место. Бишкекти кыдырдык. Анан место таптык. Местаны дагы тиги бериш керек. $1000 сүйлөштүк аренда. Готовый помещение керек болчу да бизгечи. Дагы карыздын үстүнө карыз алабыз. Ошол эле байкеден? Жок, башкадан уже. Карыздын үстүнө карыз алабыз. Анан экинчи карызды канча сом болдуңар? Общий 470 000дей карызга алдык го дейм. 3 адамдын алдары окшойт онда. Ооба, 3-чү карызында алганбыз анан. Бирок ал карызды алып аткан кезде уже иштей баштадыңар беле? Вообще. Баштабай эле алып баштадың. Силер ва-банк кетипсиңер да анда. Ооба. Просто ал кишилер бизди билчү да. Анан биз мындай серьезный экенибизди билчү да. Анан бирөөдүн акчасын алып алып гулять эткен жашообуз болгон эмес да. Анан ошол үчүн берет да, ишене элечи. Биз кафени ачабыз. Биринчи ай минус. Биринчи точка ачабыз кичинекей место. Вроде иштеп баштабайбыз. Иштеп баштадык. Но акча жок да. Бизде запасной подушка да жок да. Вдруг минуска кетсең, зарплатаны берип кой, анан аренда төлөп кой дегенчи. Аны обязательно кылыш керек да. Лучше өзүң карызга батып кет. Биз ресторанный бизнестечи. Бирок персоналдын өзүнүкүн алыш керек да. Алар себеби алар сага акча алып келет да. Акча алып кет, бирок как бы бул обязательство, бул жоопкерчилик. Жоопкерчилик, ооба. Жумушун кылып атат. Жок, эми сүйлөшүп койсоң деле болот, кыргызчылык кылып, же сен кое тур. Анан 15 күндөн кийин сага берем, 10 күндөн кийин сага берем деп койсоң болот. Бирок несерьезность да. И андай нерсени допускать этсең, уже кылып аткан милдетин
башкача аткарып калышы мүмкүн да. Мага деле төлөй атат, мен деле жүрө берем депчи. Терезесин карточка менен сүрүп жүргөн Nexианы сатыш керек болду. Аренданы бериш керек. Вообще машина жок. Анан аны саттык. Канча саттыңар аны? Аренда чыкты, $1000 сатылды да. Аренда чыкты да. Биринчи айды карыз менен жаптык. Ачылганга чейин алынган. Экинчи ай машинаны алып саттык. Итого карызбыз. Момундай качественный товар менен иштеш бизде бир аз кыйын болгон үчүн бизде вообще минимальный да накруткачы. Биз качественный эт сатып атпайбызбы, химиясы жок, эч нерсеси жок. Аны кымбат кылып, ачылып эле кымбат бага сата албайсың да. Минимальный ба. Плюс сапутка ал убакта иштебейт. Биз мартта ачылдык да, суукта, эч ким кола ичпейт. Особачы. Чай ичсе бир чайнек ичет. Биз расчётту сапуткага кылдык да. Чыгарып алабыз депчи. Ошондо пландаштырып ошентип. Продукты, бургерлерди, эттерди арзан сатабыз, почти по себестоимости там 10 сом, 20 сом накрутка менен. Акчаны сапутка менен иштейбиз депчи. Кола, чай, пепси ошолор менен иштейбиз дедик, бар менен. Бирок март, күн суук, эч ким суусундук ичпейт. Үчүнчү ай уже плюска алып келип баштады бизди. Плюска алып келип баштады үчүнчү ай. Күн дагы ысып баштады, сапуткада иштеп баштады, проходимость да көп болуп баштады. Анан биз в любом случае акча керек, карыздарды жабыш керек, анан эмне кылабыз? Смокер саттык. Жасап сата баштадыңарбы? Бир байкиге биз кандай сүйлөшкөнбүз? Качественный товар көп болсо баркыт кетип калат да. Анан биз өзүбүз эле иштетели дедик да. Мындай баркын кетирбейчи. Тем более жасай алабы, жасай албайбы билбейсиң да. Бирок айла жок, биринчини саттык. Карыздын жарымын жаптык. Анан билбейм, өз алып келе берди ошондой моменттерчи. Анан экинчи байки келип калды оштон. Ал дагы смокер жасайын деп калды. Анан алга саттык. Биз и так уже плюска чыгып баштадык эле. Анан 2 смокерди саттык, нормальный акчаны иштеп алдык, карыздардан чыктык. Анан ошентип иштеп кеттик. Азыр ошондо силер негизги бизнесиңер ошол Кекеев гриль бар, гриль барбекю ресторан. Адан тышкары смокерди аны жасап берип сатасыңар, Жок, сатпайбыз. Ал жок азыр. Ал ошол необходимая мера болуп калды. Ошол кездеги эле. Келечекте өзүңдү кандай киши көргүң келишиңди биринчи определяция этишиң керек экен, кайсыл тармакта кандай киши. И все. Анан туруп жасашың керек экен да. Калганы өзү эшиктер ачыла берет экен, тааныштар чыга берет экен, боло берет экен да. Бул жака көчүп келгениңерге 4 ай, 5 ай болду, бирок силерге чейин эмне болчу бул жак? Бул жак кафе болчу, бирок өрттөнүп кеткен кафе болчу. Могу зданиянын корпусу бар болчу, основной. Калганы токой болчу, пустой уже, заброшенный. Могулар эч нерсе жок болчу да. Имаратты дагы территориядан сатып алгансыңарбы же арендадасыңарбы? Арендада эмеспиз, сатып алганбыз. Пул уже төлөп таштадыңарбы? Ал жагы мындай. Биз өзүбүздүкү эмес. Түздөн түз биздики эмес. Бирок бизге эле караштуу да. Ким тууганың сатып алган болчу бул жерде? Ооба. Эжең сатып алды деди беле? Эжем сатып алды. Анан биз жасадык да. Бирок бул жерин киргизип эле коермиз. Неге? Ал жагы кызыктуу болуп атпайбы? Кантип резко мындай территорияга чоңойткан? Потому что өткөн жылкы баягы кейс интересный же, бир жыл алдын карызга жүрүп, ошол учурда ал жак көчтүк, уже мындай чоңойгон процесс кантип болуптур деп кызыктуу болот да. Анда кошула берсин. Так, баранина барбекю. Баранина барбекю. Башында бүтүн койду бышырчубузда кафенин жумушу деле негизи оңой көрүнө берет көптөрүнөчү. Анан постоянно жаңы идея, жаңы нерселерди табып туруш керек да. Например, момундай бургер жасаш. Момундай булочканы баарысы эле көрүп жүргөн да. Бирок ушундан бургер жасаш эч кимдин оюна келбеди да. Анан биз аркы точка кичинекей да, биринчи точкачы. Анан ал жактан позициялар аз. Анан пишатсаңыз мен сизге кесип берейин. Анан ал жактан позициялар аз. Анан бул кафеге ачтык. Биринчи эле ай анализ жазадык да. Так, эмне кылыш керек? Момундай чоң менюга, момундай чоң кафеге узкий ал жактагыдай меню эле ал жакта саткан нерсени эле сатып иштей албайт экенбиз дедим да. Анан кийин ушундай идеялар келип баштады.
аркы точканы ачып эле ошонун эле менюсун бул жака отургонбуз да. Узкий меню менен. Анан бат эле аз күндө эле түшүндүк да. Жаңы нерселер керек экен депчи. Анан мындай простой эле нерсе вроде. Мега бургер деп туруп киргизип койдук, ошол. Ушундай бургер. Ушундай нерселер Жаңылык болуп калды. жаңылык болуп калат, простой нерседен элечи. Бишкекте жок да, хотя эл көрүп эле жүргөн нерсе да. Бул жерде деле момундай. Опа. Ет, сыр, ошол. И бараниналар. Момтип өзү эле бөлүнүп калат да. Сөөгүн койдун эти дагычы. Бисмилла. Кан өзүңө салбайсыңбы? Жок, ала бериңиз. Сиз жей бериңиз. Мен уже жеп калдым. Мен күндө эле ушул жердемин эртеден кечкери. Только ушундай жемейби? В основном. Так сон, кайфуем. Келип туруңуздар. Сен мясо и добра деп коюңбу. Айып жагынан кандай бир неме, бир стандарттарыңар барбы? Ал жагынан Только буканы местный мрамор деп коебуз. Багылган букалардын этин эле алабыз да. Анан биз дагы бандай видео кылганда биринчи биз болдук го дейм, халал жөнүндө айтканчы. Азыр шаурмалар деле көрүнгөнү халалды басып алып, халал деп иштеп атпайбы? Анан мен лично өзүмүн мындай көз карашым мындай үстүртөдөн карабай, терең караган үчүн андай лицемерияны өзүм позволять эте албайм да. Көрбөгөн нерсени халал депчи. Биз, например, смокерде эң качественный эт алабыз. Местный мрамор деп коет, только багылган букалардын төшүн алабыз. Биз башка этти арзандатайлы деп арык уйлардын даже этин ала албайбыз да. Себеби смокерде кургап калат. Хотя биз жыр майлуу эт алабыз дагы, майын и так эле кесип ыргытабыз. Бирок көп май албаган болсо ичиндеги тиги коллагеновый оболочка аз болуп калат, грудинканынчы. Вот. И коллагеновый оболочка аз болуп калса, эт кургак болуп калат. Жей албай каласың да. А биз көрдүңүз го, ичи желеобразный болуп калган. Ошон үчүн биз только багылган букалардын төшүн алып иштетебиз да. Келениңе чоң рахмат. Сонун эле майып болду окшойт. Сизге рахмат чакырганыңызга. Жакшы, Сыныш. Рахмат келгениңе. Сизге рахмат чакырганыңызга.